Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге витаминге бай болгон көк самсаны көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар биз бедеден жасап жатабыз. Көк самсаны беде, пияз, укроп, көк пияз, un, суу, май, өсүмдүк майы, туз, сливочный май 50 грамм эритип алдык. Ушулар керек болот. Биз сууга туз салып алып, аралаштырып алабыз. Эритилген сливочный майды куюп алабыз. Аралаштырабыз. Сууду куябыз. Камыр кылышты баштайбыз ушинтип. Өтө каттуу да болбош керек, өтө жумшак да болбош керек. Орто камыр болуш керек. Колубуз менен кылабыз бул жагына. Камырыбыз даяр болду. Үстүнү жаап 20 минутка коюп коебуз. Бедебиздин үстүнө 2 жолу кайнаган сууду коюп жууп алабыз. Ушундай кылып жууп алабыз. Пиязыбызды туурап алабыз. Майдалап. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алабыз. Пияз салып кууруп алабыз. Бедебизди жууп, ушундай кылып майдалап туурап алабыз. Пиязды да майдалап туурап алабыз. Ушундай кылып. Укропту да майдалап туурап алабыз. Пиязыбызды кууруп алдык. Муну салабыз. Пияздын үстүнө, беденин үстүнө. Туз кошуп алабыз. Табитиңиздерге карап зире кошуп жатам. Перес коштум, черный перес. Табитибизге карап райхан, ким эмне кошсо деле боло берет. Баарын аралаштырабыз. Камырыбыз даяр болуптур. Биз эми муну бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Камырыбызды жайып алабыз. Ушундай кылып жайып алабыз. Ушундай кылып. Самсабызды баштадык. Камырыбызды жайып алдык. Ушундай кылып. Ушундай кылып даярдап алабыз. Ушундай кылып жайып даярдап алабыз. Ушундай кылып сковородкага бир аз май куюп, ушундай кылып сыйпап алабыз да. Ушинтип салып алабыз. Салып бышырабыз. Алмаштырып алабыз бул жагына. Бир бет пышты. Мына биздин көк самсабыз 12 күчтүк чыгардык. Ушунча болду. Биздин каналга кошулуңуздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.